Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Оор атлетика боюнча Азия чемпионатында Эмиль Молдодосов күмүш медаль утту. Бул туурасында Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Аталган мелдеш Бахрейндин Манама шаарында өтүп жатат. Кыргызстандык спортчу 89 кг салмак категориясы боюнча катышып, жулкуп көтөрүүдө 166 кгды көтөрүп биринчи орунду, ал эми түртүп көтөрүүдөн 195 кгдан 3-чү орунду алган. Жыйынтыгында 361 упай менен экинчи орун ыйгарылган. Мындан сырткары Кыргызстандын атынан Ишенбек Муратбек уулу менен Бектөөлөт Рыскулбеков да катышууда. Оор атлетика боюнча Азия чемпионаты 5-октябрда башталган. Жапаров менен Рахмондун сүйлөшүүсү тажик президенти арам оюн ачыкка чыгарды. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жана Путиндин сүйлөшүүсү талаш тартыш, каймайтышуу, пикир келишпестиктер менен өткөнүн өздүк булактар билдирген. Үч тараптуу бул сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Эмомали Рахмондун армиясы тарабынан жасалган куралдуу агрессия тууралуу катуу айтып, маселени бул жол менен чечүүгө болбостугун, мындан ары кыргыз элине бир ок атылса өткөндө кайтарылгандан да катуу жооп болорун эскерткен. Баткендин 1 сантиметр жерин бербейбиз деп катуу айткан. Эмомали Рахмон адатынча Путинге жагалданып, Путин бизди колдойт дегендей кылып утуру анын көзүн карап отурган. Эмомали сөз алып, тажик бийлиги өзүнүн багытынан кайтпай турганын ачык айтып, керек болсо буга чейинки кол салуулардан да катуураак сокку берүүгө даяр экенин айткан. Лейлек аймагы тажиктердин ата-бабаларынын жери деп кыйкырык салып, аны үчүн ачык күрөшө турганын билдирген. Жапаров ого бетер ачууланып, кыргыздын жерин коргоп калуу үчүн ар кандай жолго барууга даяр экенин, душман бир кадам басып кирчү болсо, белин сындырып, унутулгус соккурарын белгиледи. Путин болсо эки тарапты тең саясий дипломатиялык жол менен маселени чечүүгө чакырган киши болуп, мыйыгынан күлүп гана отуруп берген. Бул деген сөз Эмомали Рахмон алдыда дагы кыргыз жерине бастырып кирип, кандуу жолго барууга камынып жатат дегенди түшүндүрөт. Кыргыз элим, бүгүн душман астанаңда сенин жериңди тартып алам деп тишин кайрап отурат. Биз болсо ичара бийлик талашып, кайдагы бир болбогон саясатчы сөрөйлөрдүн куурчагына айланып, душман менен эмес, өзүбүз менен өзүбүз тырчыкканга чейин барып калдык. Көзүбүздү ачалы, бир муштумга биригеле. Кыргыз жерин Эмомалиге тепселетип койбостон ынтымак менен бул абалдан чыгышыбыз керек эмеспи? Же бул өзүбүздү өзүбүз өз колубуз менен жок кылабызбы? Адахам Адомаров дагы, башкасы дагы бир жерин кысып, жерибизди тартып алам деп турган душманга каршы катуу туралы. Кудай бизди колдосун, жерибизде тынчтык, элибизде ынтымак, биримдик болсун. Бүгүн бир муштумга биригип, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин артында темирдей бекем болуп туруп бербесек, анда бизди Кудай кечирбейт, келечек муун кечирбейт. Ушинтип жүрүп жок болуп кетпейли кыргызым. Көзүбүздү ачалы, ойгонолу, бирик кыргыз, кыргыздын ынтымагы канчалык экенин көрсөтөлү деп жазган Саясат Кejи сайты. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев 10 000 үй бүлөгө чакан бизнес ачууга акча каражаты кандай негизде берилип, кандай шартта таратылаарын сурады. 12 октябрда өткөн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Ысык Көл облусунан Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан эл өкүлү болуп шайланган Жаныбек Кыдыкбаев эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевке 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө чакан бизнес ачууга өкмөт каражат бергени жатканы тууралуу сурап, бул долбоордун аткарылышы жана механизмин тактаган. Анан менде дагы бир суроо, 2023 жылга 10 000 үй бүлөгө ошо чакан бизнес ачууга каражат берели деп жатыптырсыздар. Ошонун механизмдери кандай? Анан райондордо, областтарда, өкүлчүлүктөрдө кандай требование менен бересиздер? Ушул жөнүндө маалымат берип коюңуздар, элдер сурап атышат бизден. Айтып кетейин. Рахмат сизге, абдан жакшы суроо. Анткени биз канча көбүрөөк ошол эки маселенин үстүндө айтсак, элибиз көбүрөөк билет да, анан кийин калышуулар көбүрөөк болот. Биз механизмибиз мындай. Биз биринчи иретте жанакы каржы билимди беребиз. Биз бир ай ичинде буларды ошол эки каржы билиминин үстүнө буларга үйрөтөбүз. Экинчи айда болсо биз буларды молеки проект жазуу боюнча да үйрөтөбүз. Анан кийин уже ошондон кийин, анан кийин биз 3-4 айда уже жанакы эмеге чыгабыз да, конкурска чыгабыз. Бияка биринчи иретте жанакы силер айткандай үй бүлөгө көмөк пособиянын алуучулар барат. Анткени адам баласы мындай активный иштеш керек да, монтип такырлы үйгө мисалы отуруп алып элечи, пособияны мисалы карабастан.
Нагин ушеки ошол кишилер келет, нагин жанакы бизнес планын алып келишет. Нагин ар бир айылда, ар бир райондо ошолеки жергиликтүү бийлик баш болуп комиссия түзүлгөн. Ошол нагин комиссия нагин буларды карап нагин чыгарат. Бул биринчи жагы. Экинчи болсо нагин жанакы сиз айткандай акча жакка бияка мисалы туура эмес кетип калбас үчүн биз көзөмөл катары биздин кызматкерлерди нагин тиги 100 000 сом алуучулардын ортосунан тыгыз буларды иштетип коебуз. Анан кийин булар бирге банкка барат. Кстати, акчаны акчалай эч ким албайт. Ар бирине банктан счет ачып беребиз. Анан кийин тиги биздин жанакы 100 000 сом алган биздин жараныбыз менен бирге менин кызматкерлерим бирге барышат. Счет фактураны булар карап турушат. Чтобы акча болсо солго оңго мисалы кетип калбас үчүн деп. Мисалы тиякта вот муракеш швейный машинка болсо в соответствии с бизнес-план мененчи баарын метебизде, тештирип карайбызда. Ошентип анан кийин биз аракет кылып атабыз. Биз терең ишенебиз. Ушуреки 100 000 үйлүгө да биз кошумчадан жанакындай жардам берсек, бул абдан мындай эмегечи элге, коомго мындай бул жардамыңар материалдык жактан муктаж үй бүлөлөргө берилет, только ошолорго. Только ошолорго. Анан аларга консультация, жанагы жардам берген силердин специалисттери чогуу иштешет. Бизнес пландарды биз окутабыз. Окутасыңар, Рахмат. Эсиңиздерге салсак 2023 жылы өкмөт Кыргызстан боюнча 10 000 үй бүлөгө чакан бизнес ачууга каражат бөлөт. Быйыл өкмөт тарабынан алгач пилоттук долбоор катары Кадамжай жана Жумгал райондору алынган. 2 райондо 100 үй бүлө тандалып, 100 000 сомдон берилип, азыр 500дөн ашык адамдын жашоо шарты жакшыртылган. Социалдык келишим түзгөн жарандар каражатты колго албайт, банктан которулат жана акча кайтарымсыз берилет. Ар бир учур комиссия тарабынан тыкыр текшерилмекчи. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги социалдык келишим долбоору жарандарды жакырчылыктан чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк экенин белгилөөдө. Ислам каржы кооперативине 25%ын төгүп, ушул үйдү бүгүн оформление кылып 6 октябрда 22 жылында өзүбүзгө менчиктеп алдык. Мен учурдан пайдаланып Ислам каржы кооперативине ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай чоң жардам кылдыңар. Мынчалык үйдү чынында накталуу акчага алыш биз үчүн чындап кыйын болмок. Анан жакшы жардам бердиңиздер. Сиздерге ыраазычылык айтабыз. КМШ башчылары кийинки саммитти Кыргызстанда өткөрмөй болушту. КМШнын аткаруу комитетинин төрагасы аткаруучу катчы Сергей Лебедев шериктештиктин президенттеринин 2023 жылдагы саммитинин датасын айткан. Астанадагы саммиттин тар чөйрөдөгү отурумунда мамлекет башчыларын күн тартиби жана регламенти бекиткен. Президенттер андан сырткары КМШ алкагындагы өз ара кызматташууга маселелери боюнча пикир алмашкан. КМШдагы төрагалык туурасында суроо каралган. Делегация башчылары шериктештикке 2023 жылы ал макамды Кыргызстанга берүүнү чечишти. Ал эми тең төрагалык милдет Казакстан жана Россияга жүктөлдү, деди ал. Лебедев Кыргызстандын сунушу менен кезектеги отурум 2023 жылы 13 октябрда Бишкекте өтө турганын кошумчалаган. Россия президенти Владимир Путин буга чейин мамлекет башчылардын кеңеши менен Сергей Лебедевдин ыйгар муктары дагы 3 жылга узартылганын айткан. Али Токтакунов журналисттерге эрегиштирбегиле. Былыгы ачылып калган уурулар эркин медианы жаап, үнсүз кылып бизди Түндүк Корея, Түркмөнстанга, Тажикстанга айландырууну көздөп жатышат. Бул тууралуу иликтөөчү журналист Али Токтакунов жөө жүрүштө сөз кылды. Мага Кыргызстандын башка жерлеринен мен бара албай калдым деп жазып жатышат. Аларга рахмат. Талабыңарды айткыла. Сабатсыз депутат Надира Нарматова окшогондорго жетсин. Кол топтоп жаткан депутаттар жакшы түшүнүп алсын. Буга чейин журналисттердин билим бир топ президенттерде майтар алган эмес. Бүгүн алар кайсы жерде кыйын болушпасын. Андайлардын далайын көргөнбүз. Журналисттерге эрегиштирбегиле. Оппозиция көрбөгүлө. Биз өз милдетибизди аткарып жүрөбүз, деген Али Токтакунов.